армысыздарбы, кымбаттуу мугалимдер, урматтуу ата-энелер жана сүйүктүү менин окуучуларым. COVID-19 пандемиясы менен күрөшүүнүн алкагында аралыктан окутуудан пайдаланып, силерди жаңы окуу жылынын башталышы, ошондой эле 23 сентябрь тил майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү 1989 жылдан бери жыл сайын майрамдалып келе жатат. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын негизги калкынын, кыргыз улутунун тили. Эне тилди сүйүү ар бир атуудун адамдык барсы. Тагыраагы эне тил адамдын кан жаны менен кошо бүткөн. Боор эт менен тең, эч нерсе менен алмаштыргыс, ыйык дөөлөтү жана сыймыгы. Эне тилдин тагдырына жарачы, эне тилдин тазалыгын талашы, тилден тилге тийбестеген далалы, Чыңгыз Агай түшүндүрдү жаначы. Кымбаттан кыналышып бүткөн тилин, кылымдан азизинин күткөн тилин, төрөлүп бул дүйнөгө көз ачканда, жаралып жаным менен бүткөн тилин. Кыргыз деген кыргыз үчүн жаралган, кымбат баасын улутунан ала алган. Биринчи эле апа деген сөз чыгып, билесиңби, эне тил салалган. Эне тилим башка тилди үйрөттү. Эне тилсиз дилим аны сүймөкпү. Эне тилсиз өзгө тилдин буту жок. Эне тилсиз өзгө тилдин жиги жок. Эне тилин билбеген эси жогун аныктайт. Эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жаратпайт демечи. Мен сиздерди бүгүнкү мамлекеттик тил майрамы менен куттуктайм. Жашоосунда жаман жагы билинбейм, жайнап турган керемет оонун күлүнбөйм. Акыл ташып ал манасты жараткан, тил жокчу эле кыргызымдын тилиндейм. Мамлекеттик тил майрамыңыздар менен. Уважаемые ученики, уважаемые родители, учителя средней школы номер 1, от всей души поздравляю вас с главным праздником нашей страны Кыргызстан. Праздник государственного языка. Язык народа Кыргызстана. Язык, который мы должны знать. Изучайте, учите язык. Не только киргизский, учите все языки. Чем больше человек знает языков, тем он богаче. Удачи вам в учебе, удачи всем нам. Давайте с честью выдержим это трудное время. Удачи! И я надеюсь, скоро мы встретимся в школе. С праздником вас!